Баткен шаардык ички иштер башкармалыгына жана Баткен областтык ички иштер башкармалыгына арыздансак, ошол биз арызданган мекемеден бир да адам келген жок. Бул деген нерсе арыз баягы жоопкерлер жок дагы эле арыздануучулар өздөрү. Анан прокурордун өкүлү менен соттук каралды. Биздин берген өтүнүчтөр жарым жартылай канааттандырылып, ошол биз фамилиясы менен берген кызматкерлер, ички иштер министринин кызматкерлери бүгүн такыр келген жок. Соттук коллегия аларды чакыруу боюнча эч кандай кыймыл аракет да кабыл алган жок. Ошондуктан эми азыркы соттун бүгүнкү чечими булар бир жагынан биздин Баткен райондук сотуна чыгарган токтомубузду жокко чыгарып, экинчи жагынан бул эми Кыргызстандын системасында бир болуп көрбөгөндөй жагдайды айтып атат. Силер ошол Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнү Баткен областтык ички иштер башкармалыгын көрсөткөнсүңөр, бирок кайсы кызматкерлер экенин көрсөткөн эмессиңер деген жүйөнү кармап атат. Мен ойлойм, бул деген мамлекеттик ишкананы, мамлекеттик органдарды жеке физикалык адамдар эч качан алардын атынан чыкпайт. Бул жерде кызмат адамдары бар. Эгерде биз Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнсек, анын начальниги бар. Эгерде биз Баткен областтык ички иштер башкармалыгы болсок, андагы начальниги бар. Ошолордон келиш керек эле. Мына Баткен райондук сотунда жоопкерлерден Баткен областтык ички иштер башкармалыгынын тергөө боюнча орун басары полковник Абикулов келип катышкан. Бирок бүгүн такыр келген жок. Айыпкердин, жактоочунун сотко жазуу жүзүндө кайрадан 3 жолу берген өтүнүчү канааттандыруусуз калтырылды. Бүгүн мындайча айтканда бир парадокс, өзүнчө бир кызыктай прецедент болуп калды. Бул деген биз арызданган адамдар, биз күнөөлүү деп эсептеген адамдар бирөөсү да келген жок. Бирок ошого карабастан сот бүгүн ушундай чечим кабыл алды. Азыркы учурда биз колубузга расмий кагаз жүзүндө чечимди ала элекпиз. Биз чечимди алгандан кийин аны менен дагы бир жолу таанышып чыгып, биз тиешелүү мыйзамда каралган аракеттерди дагы көрөбүз. Себеби азыркы убакта биз Калыков Мелис Буркановичти эч ким күнөөлүү же күнөөсүз деп айта албайт. Биз болгону ушу тергөөгө чейинки аракеттердин мыйзамдуу өтүшүнү талап кылып атабыз. Кезектеги кадамыңыздар кандай болот? Кезектеги кадамыбыздар азыр ушундай процедуралык мыйзам бузуулар боюнча бир нече соттук биздин даттануулар бар. Бул иш боюнча алып караганда, биринчиден Баткен райондук сотунун токтомун жокко чыгарды, экинчиден биздин Калыков Мелистин мыйзамсыз 20 саат караган өтүнүчүбүздү канааттандыруусуз калтырылды. Биз тиешелүү чечимди расмий түрдө колго алгандан кийин, андан кийин биз анализ кылып туруп, мүмкүн жогорку сотко кайрылышыбыз мүмкүн, же кайрадан биринчи инстанциядан башташыбыз мүмкүн. Азырынча айтуу эрте. Эми бул жерде саны боюнча мындай көп мүчүлүштүк кеткен жок, бирок сапаты боюнча өтө одоно мыйзам бузуу болду. Себеби соттук коллегия башында эле баягы күбө катары ушул Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн жана Баткен областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерин алып келүүнү биз тарапка жүктөп атат. Силер алып келишиңер керек депчи. Бул өтө баягы процедуралык мыйзам бузуу. Себеби соттун өзүнүн укуктары бар алып келгенге. Күбөлөрдү керек болсо привод менен алып келгенге укуктары бар. Мындайча айтканда, бүгүн биздин арызыбыз, биздин даттануусуз ошол биз айткан, көрсөткөн жооптуу адамдардын катышуусуз өтүп атат. Бул деген нерсе, сиз бир арыз менен келесиз, жоопкер жок эле, сот бир тараптуу болуп коюп туруп, анан чечим чыгарып коюп атат.